Досым срочно акча которуп турчу. Сизге ишенимдүү алыш-бериш кылып эле жүргөн адамдардан мындай билдирүүлөр барса, дароо ал сураган сумманы которуп жибербеңиз. Себеби ушундай жол менен акча уурдаган шылуундар көбөйдү. Коопсуздук үчүн кайра өзүнө же анын жакындарына чалып, акча сураган адам өзү экенине ынанып алганыңыз жакшы. Мисалы, жакында эле Ош шаарында троллейбус айдаган кызматкер ушул өңдүү жол менен 60 000 сомунан кол жуган. Ага Орусияга иштегени кеткен таанышынын номеринен Маяна кечигип жатат, карызга акча берип турчу деген кат келген. Ал Москвага кетти эле да, бир 5-6 ай болуп калды эле. Зарплатам тийбей калды. Кечинде сөзсүз болот саат 8-де. Мага бир 30 000 акча керек болуп атат. Жыйыным сатып уруп алды, ошого акча керек болуп атат дейт. Анан мен бул сосед номери менде сохраненный болгон үчүн адам вообще сомнение деле кылбадым. Мен жазды, анда ой деле келбекен да. Растамушкага деген акчам бар, эртең күнү келип калат. Эсимде болуп турган болсо, майлы биреңизге жаратып алганга десем, ал болду деди. Анан кайка которойн десем, азыр мен сага бир Кыргызстан номер айтам, ошого эле единицага салып коет экен, мегапейден которуп алат экен. Эмбанкы жок экен деди. Анан анда деле сомнение кылбаптын десеңиз. Бир 2 саатта ашып кетсе, 2 сааттан кийин 12:30 кайра жазды. Короче, дагы 28 700 акча жетпей атат. Айла деп, үйдө рубль бар болчу, рубльде чыгып, алмаш берип, анын 30 000 которуп берип атпайбы да. Ошентип 60 000 котордум. Жана кирсем, уже исчезающие сообщениясын жандырып койгон, уже СМСтен баары өчүп кеткен. Уже чалсам өчүп, анан деп которгон номерге чалсам, уже андай номер жок дейт. Onun bir tuğanlarından уже сурап берген экен да, бул группалардан эле WhatsApp ачканда группалар чыккан, группанын ичине кирип эле каждый адамга жазып баштаган да. Бул жаран окуя боюнча милицияга да кайрылган. Бирок азырынча жыйынтык боло элек. Аны иштетип 6 ай, например, номер вообще иштетилбесе, единица салынмаса 6 айда уже автоматически түрдө продажага чыгат экен да. Ошол продажага чыккан моментте алганбы, же ошол номерди жасатып алганбы, эме кылат деди, барып заявление калтырып, ККНС болгондой жазып таштап койгон. Пока ошол боюнча результат боло элек. Мындай күмөндүү учурлар иштетиле жаткан номерлерден да катталып жатат. Мисалы, бизге кайрылган жарандардын биринин иниси WhatsApp'тан Марияга добуш берип койчу деп жазылган шилтеме жиберген. Аны ачпай туруп, инисинен эмнеге мындай күмөндүү кат жибергендигин сураганда, ал катты өзү жазбагандыгын, ким кантип жибергендигин билбесин айткан. Сураштыра келсе, бул шилтеме ал сактаган номерлердин баарына жиберилген экен. Кийин ушул эле кат башка туугандарынын номеринен да келе баштаган. Алар да билдирүү кантип жиберилгендигин билишпейт. Ушундай окуя Телеграмда да болгон. Бул тиркемеде дагы бир жарандын номеринен Мбанктан 1000 сом ал деген тайпа ачылып, ага жакындарынын номери кошулуп калган. Тайпага Мбанк юбилейине 1000 сом таркатылып жатыптыр, батыраак алып алгыла деген билдирүү менен шилтеме ташталган. Бул тайпаны да номердин ээси өзү түзгөн эмес. Биз буга чейин мындай күмөндүү шилтемелерди ачуу кооптуу экендигин, анда сиздин жеке маалыматтарыңыз алынып, картаңыздан акча уурдоо мүмкүнчүлүгү жогоруларын айтып бергенбиз. Эми кат алмашууларыңызга сак болуп, жакындарыңызга сизге акча которуудан мурун чалып тактап алууну эскертип коюңуз.